Nooruzbay Sarыбай уулу үй бүлөсү менен Алты Адырга өткөн жылы көчүп келген. Буга чейин туруктуу жашай турган үйү жок болгондуктан ата-энесинин үйүндө турган. Nooruzbay жаңы конушта жашоо үчүн эч кандай шарт болбогонуна карабастан, үйүн эптеп тургузуп, толук бүтпөсө да жашап жатат. Ошол башка эле жок. Паста огород бөлүнгөн эмес, бул жака бөлүнгөн ошо. Жашоо кандай болуп атат? Азырынча жакшы эле, жаман эмес. Барып жакшыраат деген ойдо турабыз. Ойлогон эместик да мынчалык свет келишигечи. По-моему, 5 жыл, 10 жылда келсем деген ойлогон эки. Азыр келди. Ушул келиш болсо, сууда тез эле келсе керек. Алты Адырда 2000ге жакын кожолукту жайгаштырган Карабак айыл аймагынын башчысынын айтымында, жаңы конушка жашоо үчүн шарт түзүп, жол, суу, электр энергиясын тартуу иштери кезек-кезеги менен ишке ашууда. Буга чейин сууга суу тартылган болсо, эми электр энергиясы келди. Жаңы конушубузда бүгүнкү күндө ушу Кассамин долбоору менен 145 000 долларлык электр чубалгыларын тартып атабыз. 310 столба коюлат. Андан тышкары 7 трансформатор бар. Азыр 250 трансформатордун 7-өө бар. Андан сырткары айыл өкмөт тарабынан дагы биз өзүбүздүн трансформатор менен зымдарын тартабыз. Карабак айыл аймагынан сырткары Баткен районунун башка аймактарында да жерлер трансформация болуп, элге турак жай салуу үчүн бөлүнүп берилүүдө. Жалпысынан Баткен районунун аймагында 600 гектардан ашык жер аянты турак жай салууга берилет. Азыркы учурда Дара айыл өкмөтүнүн жаңы жер айылында жер трансформацияланып даярдалган. Муну жакын аралыкта беребиз. Долбоорлоо жумуштары жүрүп атат. Кыштык айыл өкмөтүндө жер трансформация документтери азыр Бишкекте айыл чарба министрлигинде турат. Жол, суу, электр энергия сыяктуу коммуникация маселелери чечилгенден кийин Алты Адырда социалдык объектилердин курулушу башталат. Учурда айыл өкмөтү бул багытта инвесторлор менен иштеп жатат.